13 декабрь ынтымак Садыр Жапаров Өзбекстандын маданият министри Озотбек Назарбековду кабыл алып, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы жалпы тарых, тил, маданият жана каада салттар менен байланышкан достукту чыңдоо жөнүндө пикир алышты. Өзбекстан Республикасынын Кыргыз Республикасындагы маданият күндөрүнүн алкагында Өзбек делегациясын жогорку деңгээлде тосуп алууга даяр экенибизди, өзбек өнөрпоздорун чыдамсыздык менен күтүп жатканыбызды баса белгилеп айтып кетейин. Себеби мындай иш-чаралар эки тараптуу мамилелерди чыңдайт. Кыргыз-өзбек маданий байланыштары эки мамлекеттин маданият тармагын байытат, эки элдин руханий жакындыгын арттырат. Садыр Жапаров 2025 жылга белгиленген Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү эки элдин жакындыгын арттыруу үчүн маанилүү окуя болоруна ишеним билдирип, Озотбек Назарбековду өлкөлөр ортосундагы маданий байланыштарды жана достукту чыңдоого кошкон зор салымы үчүн Кыргыз Республикасынын эл артисти наамын ыйгарды. Өзбекстан Республикасынын маданият министри Назарбеков Озотбек Ахмадовичке Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамы ыйгарылсын. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Өз кезинде Өзбекстандын маданият министри Озотбек Назарбеков эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы бир туугандык мамилелерди чыңдоо ишине берилгендигин баса белгилеп, анын ишмердүүлүгүнө көрсөтүлгөн урмат сый жана жогорку баа үчүн ыраазычылык билдирди. Men uchun Qirg'iz xalqi oldidagi mas'uliyatimni ham oshiradi va bundan keyin ijodkor sifatida bir san'atkor sifatida, qo'shiqchi sifatida Qirg'iz xalqiga birdek o'zbek xalqiga qanday xizmat qilgan bo'lsam, xuddi shunday xizmat qilishga va'da beraman va buning uchun tayyorman. Министр буга чейин президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапары эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдө жаңы барактарды ачып, элдер ортосундагы достуктун жана стратегиялык өнөктөштүктүн тарыхындагы маанилүү окуя болгонун айтып, Өзбекстан улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгына арналган иш-чараларды өткөрүүгө даярданып жатканын айтты.